Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө бейшемби Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган саат 11:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Жогорку кеңеште мамлекеттик лотереяны кайрадан жандандыруу сунушталды. Анын демилгечиси Гүлшат Асылбаева. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Автордун айтымында бул нерсе мамлекеттик лотереялык компаниянын ишмердүүлүгүн кайрадан жолго коюп, социалдык тармакка инвестиция тартууга жардам берет. Дүйнө жүзүндө лотерея бизнеси мыйзамдуу жана кумар оюндарына альтернатива катары каралып келет. Элден социалдык муктаждыктар үчүн каражат тартууга жардам берет. Лотерея рыногун анализдөөнүн жыйынтыгы экономиканын бул секторунун өнүгүшүнө мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрсөттү, деди депутат. Ошондой эле документте лотереяларды электрондук түрдө сатып, заманбап рынок түзүүгө болору айтылган. Мындан тышкары уюштуруучулар электрондук лотереяны ойнотордон мурда сөзсүз анын катышуучуларына алдын ала кабар берилиши керектиги жазылган. Жогорку соттун төрайымы болуп Нургүл Бакирова шайланды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, шайлоо бүгүн 22 апрелде өткөн. Добуш берүүгө жогорку соттун судьялары катышып, бир добуштан буга чейин төрайымдын орун басары болуп келген Нургүл Бакированын талапкерлигин колдошкон. Ал эми жогорку соттун төрайымынын орун басарлыгына судья Качыкке Эсенканов шайланды. Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмү философия илимдеринин кандидаты доцент Гүлзат Алиеваны 21 апрелде камакка алды. Бул тууралуу анын бир тууганы Нурзат Алиевага таянып Азаттык жазды. Алиева кыргыз элинин маданиятын даңазалаган макалаларды жазат. Мындан тышкары диний ишмерлердин туура эмес иштери тууралуу аларга каршы постторду да жазып келген. Алар биригип адвокат жалдап Гүлзатты сотко беришиптир. 21 апрелде саат 16:00 милициядан аны суракка чакырышып, ошондон ары камап коюшту. Тергөөчү сот анын бөгөт чарасын аныктагыча убактылуу кармоочу жайда кармала турганын айтты, деди Нурзат Алиева. Гүлзат Алиева адвокат Аида Абдрахманованын социалдык тармактардагы посттор аркылуу элди экиге бөлүп жатат деген арызынын негизинде суракка чакырылып камалганы белгилүү болду. Адвокат Алиева ислам динине, Мухаммед пайгамбарга жана мусулмандарга акарат келтирген билдирүүлөрү үчүн жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Буга чейин анын постторуна нааразы болгон ондогон жаран укуктук жардам сурап өзүнө кайрылганын, анын негизинде арыз жазышканын айтууда. Милициядан Илимпоздун кармалышынын чоо жайы тууралуу маалымат алууга мүмкүн боло элек. 48 жаштагы Гүлзат Алиева Бишкектеги Менчик эки медициналык университетте философиядан сабак берет. Ага чейин 15 жылдай Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында кафедра башчысы болуп иштеген. Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы электр энергиясынын баасын көтөрүү тууралуу постун оңдоду. Эми ал жактан суунун тартыштыгына байланыштуу жашоо шарты жакшы үй-бүлөлөргө кышкы мезгилдерде саатына 1000 киловаттан ашса 2 сом 29 тыйындан болсун деген сунуштар бар. Бул бүгүнкү күндөгү электр энергиянын өздүк наркы деген сүйлөм жоголуп кетти. Эскерте кетсек, президент энергетика тармагынын өкүлдөрү менен жолугушууда 700 киловаттык чектөөнү алып салып, ар кайсы категориядагы жарандар үчүн электр энергиясынын баасын өзгөртүүнү сунуштаган. Оштогу Жасмин балдар бакчасындагы окуя боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирүү таратты. 6 апрель күнү Ош шаарынын тургуну 1987 жылы туулган аял арыз менен кайрылып, анда анын 2016 жылы туулган кызын Ош шаарынын Разаков көчөсүндө жайгашкан Жасмин аттуу балдар бакчасында 5 апрелде аталган бакчанын кызматкери уруп койгондугу, денесине залал келтиргендиги тууралуу айткан жана ал кызматкерге карата тиешелүү жаза берүүсүн суранган. Арыз боюнча жазык кодексинин майда бейбаштык беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Факт боюнча окуя болгон жерге Ош шаардык милициясынын ыкчам тергөө тобу барып кароо жүргүзгөн. Ал жерде иштеген кызматкерлер суралган. Кыздын алган жаратын аныктоо максатында тиешелүү экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда бул экспертизалардын корутундусу тергөө кызматына келе элек. Ал эми жабырлануучу тарап күнөөлөп жаткан аталган бакчанын кызматкери балага карата эч кандай зомбулук көрсөтпөгөнүн, урбаганын айтууда. Учурда бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Атайын экспертизалардын корутундусуна ылайык тергөө иштери ар кандай өңүттө уланышы мүмкүн деп айтылат маалыматта. Жалал Абад облусунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, зилзала Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун 3 Булак айылында жана Нокен районунун Тоскоол айылында катталды.
Сейсмология институтунун маалыматына ылайык 22 апрель күнү таңкы саат 4:32 очогунда күчү 3 балга жеткен. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп Чекит KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Ошондой эле биздин YouTube каналга катталып, жакты белгисин басып, комментарий калтырыңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.